Уруксат болсо саламатсыздар. Демилгечилердин бири катары мен түшүндүрүп коеюнчу, ар бир мыйзамдын максаты болот. Бул мыйзамдын максатын силер туура түшүнгүлө. Салынып калган рекреациялык зонадагы имараттарды чет элдиктерге мүмкүнчүлүк берүү сатып алууга. Ал кыргыз жаранын менчиги болуп турган жер чет элдик жарандар сатып алганда автоматтык түрдө көк китепке айланат арендага. Бул жерде сөз жок, арендага чет элдиктер келип алып, ошол жерге тиги бийлик уруксат берет экен аларга имарат салган деп. Андай деген түшүнүк жок. Биз баардыгын билебиз, рекреационный зона эмне жоопкерчилик деген. Мен дагы бир ирет айтып коеюн, урматтуу депутаттар, мыйзамдын максаты Ысык көлдөгү, керемет Ысык көлдөгү жерибиз. Ал 16 статья менен защищенный турат. Эч ким бир дагы чет элдик жаран сатып албайт. Жерди, бирок имаратты сатайлы деп атабыз. Ошо кыргыз жараны өз убактында мыйзамды салып койгон имаратын чет элдиктерге сата албайт. Исхак Абсымов сурайт, ооба мыйзам бар, аренда калат деген. Ал аренда калган не жетишпейт экен. Сатып алышсын имаратты, жери автоматтык түрдө айыл өкмөткө өтөт. Анан алар өзүнүн келишимин узартпайбы, анан айыл өкмөттүн башчылары, şu жергиликтүү бийлик чечет. Мен силерге дагы бир айтып коеюн, мыйзамдын максаты ошол. Туруп калган, иштеп аткан бүгүнкү күндөгү ошол жерде жайгашкан имараттарды гана чет элдиктерге сатууга уруксат. Ал жерден барып алып чет элдиктер келип жерди арендага алынмыш болуп турганын үстүнө 10 кабат, 20 кабат имарат салат деген сөз жок бу жерде. Анан мен түшүнүп атам, ал экинчи окууга кайтарайлы, анан бул окууга кайтаралы техникалык ката экен. Бу жерде ката да жок. Менин экинчи окууга берген сунушуму карап койгула. Мен эмне деп сунуш жаздым өзүмдүн мыйзамыма. Анан кийин бул бир жылдан бери талкууда турган нерсеге экинчи окууга өзүңүздөр бербей сунушуңуздарды, эми азыр отуруп алып туруп экинчи окууга жөнөткүлө дейт. Мейли добуш менен чечилсин. Рахмат чоң. Рахмат, Элмир Акеевич, жана айтып койсоңуз, башка мамлекеттин жарандары сатып алганда көк китеп берилет. Эгер кайра сатып кете турган болсо, кайрага сатып кете турган болсо кыргызга кызыл китеп берилет кайра. Ошону айтып койсоңуз. Кыргыз жаранына кайтып кызыл китеп берилет. Дегенде ал мыйзамды алган башында. Биздин кыргыз жаранга өкмөт уруксат берсе, рекреационный зонадан жер сатылышы мүмкүн. Аны өкмөт чечет. А конституция боюнча мына Дастан Арсызбек жакшы айтты. 16-берени менен биз өзүбүздү коргоп койгонбуз. Чет элдик жарандар сатып албайт муну деп. Мен айттым ба дагы бир ирет. Нурбек жакшы эстетип коюң. Дагы бир ирет, бул мыйзамдын максаты, ар бир эреженин максаты болот. Бул мыйзамдын максаты бир эле максат. Чет элдиктер ошол жерден имарат сатып алууга укуктуу болсун деген. Себеп дегенде мен курдум, мисалы үчүн сатып алды деген баягы Төлөбаев деген эле. Мен бир нерсени курдум. Акчам жетпей калды аны тартканы. Эмнеге мен чет элдикке сатып кетпешим керек аны. Чет элдикке сатканда жергиликтүү бийлик барып туруп мен кызыл китебим алып коет. Алып туруп көк китепти колуна берет. Эгерде алар сатып кетип атса кыргызга, демек кызыл китебин кайтарат. Кайтып эле чет элдикке сатса ошол көк китеби менен сатылат. Рахмат чоң.